Bir-birine kızganat ekan bular. Yok da şoңдору söz kişinekleri. 5 aylık bile var ana kişinekleri. Aslı Aldı çoңдору 3 mal kara çöp salıp turabыз mamalaktарга. Çöpte bolбойт а? Arpa çöpтерге salganda bulardын oозу сулкандап кетет. Буларды күндүзү бул жака чыгарып, түнү онон навестерге камап коёбуз. Özü bular taladan çıkarttı. Булардын көпчүлүгү ош талаада болот, талаада жүргөн үчүн эметилет да. Al берет да? 3 mal беребиz. Буларды Bular özü taladan deydi de. сугарып турабыз. Азыр кышында азыр жак. Öz negizi bu nemeden ceşkeli emez de. Булар колдон көп чөп жебейт да. Çöçöğüt. Енесин Айылдагылардын кызыккандыгы ошо тоют жактарына кызыгып анан топозго көбүнчө тоpoz кармашат. Тоют көп кетпейби ошондо? Аз Кетпейт, кетет да. Берки малдарга караганда аябай аз да. Биздин айылда негизгиси биз тоолуу райондордо жашагандыгыбыздыктан ушу мал чарбачылыктарды көп колдонуп, көп пайдаланабыз да. Анан булар эми мына топоз боюнча айтып кетсек, бул топоз өтө тоодо жүргөн, өтө бийик абада, суук жайларда жүрө турган мал. Бул өзү кыргыздарга өтө ыңгайлуу деп айтып койсок да жакшы. Эт боюнча буягыбызга иштеткенге өтө пайдалуу, өтө ыңгайлуу мал болуп эсептелет да. Бизге айылдагыларыбызга ушу тоют боюнча тоютка өтө экономдуу болот. Аз тоют жейт, ушу тоютты азыраак камдайбыз, булардын энелерин кармабайбыз. Балдарын гана кармайбыз да, кайта байытып, кайра салып, кайра энелерине кошуп, кайта айдайбыз да. Ошон үчүн бул тоодо жүргөн үчүн өтө бизге ыңгайлуу. Чөп менен эле багасыздарбы же атайын жем дагы даярдашат го малга? Жок, малдарга жем даярдайбыз, анан эми бул топоздорго жем бербейбиз чын. Бул эми өтө жакшы мал айылдагы жашоочулар үчүн. Анан эми ошон үчүн көбүрөөк кармаганга аракет кылабыз. Бул жерде эми көп топозчуларыбыз көп. Көптөгөн топоздорду кармашат. 100 ашык, 200дөн алды, ошондой топоздорду кармашат эми. Бунун эти өтө даамдуу болот. Берки малдарга караганда, бодо малдардыкына караганда аябай жакшы да. Өтө даамдуу, калориясы да өтө жакшы. Алды 100 миңден 50 миңге чейин болот. Анча союп айылдарда даңгана кылып элге таркатабыз. Ошондо баалары канчадан башталат? Булардын эми азыр килограмм 400 сомдон 450 сомго чейин беребиз да айылда. Ошондо примерно бир топоз канчага бааланат? Чоң кичинесине карата бааланат? Эми чоң кичине мындай приблизительно салмагына карап анан эми мына жерден таразага союлуп кала турган болсо, таразада канча бере турган болсо, ошончо акча болот да. 200 килограмм боло турган болсо 450 сомдон 90 миң сом болот. Өзгөчө булактары топоз азыр эми өзүм ылайык бир 50-60 топозум бар. Ушунун балдары ушулар ушу бизге көбүнчө зоонун ар жагына багабыз. Анан кечиге деп коет бизде. Жайын кышын эле ошол жакта карайбыз энелерин. А бул мамалактар азыр канча сизде? Булар мамалактар азыр мына жерде 19 баш мамалак бар. Ошондо көбүнчө таадан чыгат экен да, э? Көбүнчө эми топозго кызыкканыбыз эле ушу бул тоют боюнча, ошон үчүн топозду көбүрөөк кармап, айылыбызда эми баардыгыбыз эле кызыгып, топоз караганга немете баштадык. Анан бул негизи март айынан баштап төлдөй баштайт. Июнга чейин эле туйт. Эми ошол убактарда өтө тез бастырып барып карап, ит куш деген болот эми. Ошолорунан карап, тынбай барып турабыз да. Жайындасы деле ошол 4 мезгил теңире тоодо болушат экен да. Болгону ошо төлдөө убагындагы мамалактарын гана короодон карага керек. Анан эми мамалактарын ушундай энелерин байытып, ичинде балдарына зыян болуп калбас үчүн байыткан үчүн гана кармайбыз. Анан ит куш күчөп, карышкылар күчөгөндө ошо бир 2 айга кармап, кайра кошобуз да. Буну 6 айда бирден текшертип, может бруцеллез чыгып калышы мүмкүн, может башка оорулардан болуп калышы мүмкүн. Ошого эми 6 айда келип бирден ветеринарный немелер келип текшертип, анан кийин дарылатып, уколдотуп анан айдайбыз да. Мен өзүм ошо буласындагы Ала районундагы Үчтөбай өлкөтү Чоңкурак айылынын тургунум, өзүм кесибим мугалим. Буга чейин атамдар үй бүлө өзү менен топоз багып келгенбиз. Анан топоз карган акаларым бар. Мен баягы
билим берүү тармагына кетип калгандан кийин күнүмкүдө жакшы билем да. Бул топозду биз эт багытына колдонобуз. Себеби булардын азыр базар экономикасы да. Карап көрсөк, азыр бир уюң 45-ке, 50-ге сата албай атсаң, бүгүнкү топозду бир тал чөп бербей туруп эле 60-70 миңге сатып коюш, мындай спрос да көп, мындай сурап турушат да, ошого бере алабыз. Анан эми чындыгында бул топоз өтө выгодный, өтө пайдалуу, кирешелүү жандык келет экен. Эмнеси менен, тойту менен, ошо эттин сапаты менен, анан сүтүнүн жагымдуулугу менен. Эми бирок азыр биз баягы кыргыздар деле жакшы жашоого ушундай жакшы көнүп калдык. Сүттү сай тургандан деле алыс болуп калдык. Курут майды кылышын алыстап кеттик. Бирок биздин ата бабалар, менин апам мисалы, сүттү жылдап 18-19 карын май 20лап мешок жана 50 килограммды курут кылып келчү эле. Күнүгө биз ошо менен алектенчи элек мына кол мененчи. Азыр бүгүн эми андайды эч ким кылбай калды. Бирок бүгүн эти менен өтө чоң алектенип атабыз. Анан бүгүн мына мамалактар турбайбы? Бул мамалактар 6 айдан 8 айга чейин мамалактар да. Буларды жөн эле баягындай оттон такалган үчүн кармаганы жок. Буларды биринчи очурт карчык жеп кетет, кичинек мамалактар. Бул балдары да. Экинчи очурт энеси дагы туш керек. Анан энеси дагы кичинек дагы иммунитети жогорураак туруш керек да. Кийинкиге төл бере албай калат. Ошол үчүн эле кармап коет, бир 2 ай кармайт. Анан кайта коюп берет. Мисалы биздин 100дөн ашык топозубуз бар. Эми семья боюнча. Бирок биз кармабайбыз. Себеби карчык жейт, одан калганы дегендей ушундай тиричилик кылабыз. Топоздуку мен өзүм мал менен дагы иштейм. Мисалы малдар менен уйларды багып, 20 уйларды эми бизде чөптү байлыксын алып келиш той проблемасы кичине мындай тартышыраак. Алып келебиз сарайды. Районда чөп проблемараак да, бирок күчтүү болот эми баягы деңизде келген 3700 немеде турабыз да, бийиктикте турабыз да. Чөбүбүз деле жогору, жемсиз деле өтүп кетет, бирок негизи чындыгына бизге чөп проблемасы жогорураак. Баягы элдин саны өсүп атат. Суу проблемасы жылдан жылга көбөйүп келатат. Жылдан жылга чөп проблемасы көбөйүп атат. Арпа эгебиз, арпа чөптү булар жебейт, жесе жанагындай ич өтүп чыкпайт да буларчы. Кара чөп менен жүргөн нерселер. Анан жем берсең жебейт булар. Эми чындыгында выгодный кыргыз үчүнчү. Бирок кийин бардыгыбыз өтүп кетсек эмне болот билбейм. Азыр данный момент азыр спрос көп. Мисалы мен үйдөн баг уюм алып барсам 70 сата албасам, булар жөн эле бакпай иштеке бербей туруп эле ошо 70 миң сатып коюшка азыркы мүмкүнчүлүк бар да. Мынаны миссия болгубайт. Буларга аябай кызыктуу. Чоңурагынан нормай да. Болду, кырдашым. Тоқта сага мингизбесек болбойт кырдаш, мингизбеш. Мен коркуп калдым. Жок, коркпой жатасың. Сен неме кылдырбайсың. Та, бияка бургун.